ушундай жайкы сезондордо ким туристтер менен иштешип, ушундай коттедждерди сатып алып, ошолорду арендовать этип берип бизнес кылам десе, мына могу коттедждердин размери 6га 6. Эгерде сиз заказ бере турган болсоңор, каалаган размерде, каалагандай ушундай коттедждерди салып берет. Көлдүн жээгине коюп, же кандайдыр бир жайлоолорго коюп иш кылсаңыздар болот. Азыр мен силерге мунун ичин көрсөтүп берем. Силер только заказ бересиңер, размерин айтып туруп, калганын ушу жактагы жигиттер полный өздөрү жасап, силерге жаккандай кылып, өзүңөр жүктөп эле алып кетип туруп, любой жерге коюп коесуңар. Азыр буну толук көрсөтүп берем. Бул коттедждер ушундай. Бүт российский тактай менен салган. Мына көрдүңөр, бурчунда душ, санузел, бул жаңы жасалып аткан коттедж экен. Мына лампочкалары. Мына жака деген ушундай дагы сантехникасынан өйдө эски алынып жасалган. Терезелеринен өйдө пластик эмес, жыгачтан салкын. Ичине кирсеңер, жыты дагы тактайдын жыты болуп турат. Мына ушундай дагы размердеги коттедждер жасап берет экен, көрдүңөрбү? Азыр арендага берип атат бу. Постоянно баарында киши толтура, очередь, ошол себептен сезондо туристтер менен иштейм деп, кандайдыр бир жерге ушундай лөккөй конструкция коттедждерди урам десеңиздер, коем десеңиздер, ушул жака чалыңыздар ушу телефонду. Сонун билген балдар, тажрыйбасы бар балдар жасап атат муну. Көп да расход эмес, удобствосу дагы, баардык кемчиликтер уже эске алынып бүтүп, уже профессионально жасап атыптыр да. Бизнес ачам, туристтер менен иштешим, ушу туристтерге дагы жана башка мейманкана болот, көлдүн жээгине кандайдыр бир бизнес ачып, ушу туристтер менен иштешем дегендерге мына силерге сонун шарт түзүлүп, мондай коттедждер салына баштады. Бул коттедждерди ушундайдан полный баштан аяк бүтүрүп берет бияктагы чоң өрүктүдөгү жигиттер. Мына ушу коттедждердин да ичин көрсөтүп берем. Мына артынан көрүп атасыңар. Жыгачтан жана российский карагайдан мощный кылып туруп жасап берет. Бул чисто экологический чистый болгондуктан келген туристтер дагы эч сомнение болбой туруп, ошондойду мечтать этип жүргөндөр келип жатат. Муну тоого койсоңор болот, талаага койсоңор болот, жана көлдүн жээгине да койсоңор болот. Муну ар кандай түрдө жасап атат. Муну баасын сурап аткандарга муну размерине жараша болот, квадрат метрине жараша. Эгерде квадрат метри чоңураак болсо кымбатыраак, кичине керек болсо арзаныраак. Сизге толук кызыктырса, ушул ылдый жакта телефондорун калтырып коем, же чоң өрүктүгө келип, өзүңүздөр көрүп кетсеңиздер болот.